Саламатсыздарбы Балык шаарынын тургундары. Бүгүнкү 2026 жылдын 6-октябрында жаралган кырдаалга байланыштуу Балык шаарында дагы иш-чара өттү. Ошол Балык шаарынын мэриясынын чоң жыйындар залында ошо элдик кошунун уюштуруу демилгеси менен чогулуш уюштурулду. Чогулушта ошол элдин демилгеси менен Арнабек уулу Азамат ошол Балык шаарынын мэринин убактылуу милдетин аткаруучу жүктөлдү. Азыр ошого тургай эле азыркы учурда ушул жаралган маселеге байланыштуу Балык шаарында коомдук саясий абалды турукташтыруу максатында координациялык кеңешме түзүлүп, координациялык кеңешменин курамына жарандык коомдон, күч түзүмдөрүнөн жана мэриянын өкүлдөрүнөн дагы мүчөлүк киргизилип, бүгүнкү күндө кеңешменин биринчи отуруму болуп өттү. Азыркы учурда биздин максатыбыз ушул Балык шаарынын аймагындагы абалды туруктуу кармап калуу жана ушул ар кандай провокациялык иштерге жол бербөө болуп саналат. Ушунун үстүндө азыркы күндө иш алып барып жатабыз.